нарын желкесинде көкбөргө элди кызыктыралы деген ой максат менен ушундай стандарт бизде дагы ипподром болсо деген үмүт менен. Ипподромдун жок экени аябай эле билинет, э? Ооба, аябай эле билинет. Элдер отуруп көргөнгө ыңгайлуу жер жок. Ушундай. Ушул үйөрмандарга да рахмат ушундай. Условия жок болсо да жетип отурат. Чемпион аталып атат. Мына Чүй облусу. Буга чейин канча жети президентибиз Руслан байке ошол демилген алып, жетекчилер, ушул ат баштуу байкелер, ушул Нарын областына дагы стандарт ипподром туруп калсын деген чоң үмүт менен өйдөгү чоңдорубуз көрсүн, билсин деген үмүт менен өткөрүп атышат. Ошо байкелерге да чоң рахмат. Ушундай деңгээлде өткөрүп атат. Бирок эми жоктугуна карабай жакшы деңгээлде өткөрүп атышат. Ошо байкелерге да чоң рахмат. Нарын облусунун курамы тууралуу сүйлөшсөк, курамында кандай түзүлгөн? Нарын областы кудуреттүү Кудай, основной кайрымдуулугу менен тандалган балдар. батырлар оюнуна кирип жаткан билектердин антын. Аргымактарчы? Аргымактар да ошо нарын эле аргымактары эле ушул байкелер алып берген аргымактар. Жакшы. Бул Нарын облусунун тарыхында 3-чү орун, бул чоң жетишкендик катары карасак болот. 3-чү орунга Нарын облусу буга чейин чыга элек экен. Ооба, областной оюндарда негизи эле байги илине элек болчу Нарын областы. Эми Нарын элинин үмүтү акталды деген ишеничтебиз. Ошо Нарын элинин үмүтүн актайлы деп болгон аракетти кылдык. Ийгилик каалайбыз анда. Чоң рахмат силерге да ийгилик.